Гонконг чыгыш бермети. Гонконг аймагын мындан 1,5 жыл мурун Улуу Британиянын тышкы иштер министри Лорд Палмерстон эч ким жашай алгыс жер деп белгилесе, Виктория ханыша эч кимге кереги жок аскалар деп жар салган. Бүгүнкү күнү өзгөчө тарыхы бар бул аралдар дүркүрөгөн өнүгүүсү менен мактана алат. Азыркы учурда чыгыш менен батышты жолуктурган Гонконг дүйнөдөгү суктандырган шаарлардын сап башында турат. Гонконг Кытайдын атайын административдик аймагы. Борбору Гонконг шаары. Аянты 1104 чарчы чакырым. Калкынын саны 2013 жылдагы эсептөөлөр боюнча 7,1 миллион. Анын ичинен 95% Кытай улуту, калган 5% башка улуттар түзөт. Расмий тили Кытай тили. Колдонгон тилдери англис жана Кытай тили. Гонконг географиялык жайгашуусуна байланыштуу өз башынан татаал күндөрдү кечирген. Бул аймак түштүк Кытай деңизинен түштүк чыгыш жээгинде орун алып, Кытай менен чектешет. Эзелки убактан бери чыгыш менен батышты байланыштырган ыңгайлуу жерге 16-кылымдардан тарта европалык көпөстөр келе баштаган. Индияда өндүрүлгөн апийимди биринчи болуп, Улуу Британия Гонконгго 1773 жылы ташып келет. Гонконг баңгизат ташыган жолго айланган. Жергиликтүү калктын апийимге берилишине каршы туруу үчүн Кытай бийлиги Лондонго каршы турат. 1840 жылы башталган апийим согушунда алда качан өнүккөн британдыктар бул аралдарды бат эле багынтып, Гонконгту жанындагы 262 аралдар менен кошо 99 жыл ээликке Кытайдан ижара кылат. Улуу Британия Гонконгту басып албаганда бул аралдардын бүгүнкүдөй деңгээлге жетиши күмөн жаратат.
Себеби бул аймактын кийинки өнүгүшү англиялыктар менен тыгыз байланышта. Ошол кезде Улуу Британия дайындаган губернатор демократиялык саясат жүргүзүп, жашоо деңгээлин кыйла жакшырткан. Аз убакыттын ичинде Азиядагы эң чоң портко айланып, 20-кылымда эле Гонконг эң өнүккөн Британ колониясы аталат. Birinci Dünyölүк согуш убагында Гонконгдо улуттук Кытай бизнеси түптөлөт. Камсыздоочу компаниялар, кеме салуучу ишканалар, банктар жана башка финансылык компаниялар ачыла баштайт. Экинчи дүйнөлүк согуш бул аралдар үчүн өз залакасын тийгизбей койбойт. Анткени коңшу өлкө Япония бул согушта негизги каармандын бири эле. Жыйынтыгында 1941-жылы Гонконг Японияга багынат. Япониянын кысым көрсөтүүсүнөн улам экономика бир кыйла артка кетип, ачарчылык башталат. 而我却半路返航，坠落自责的海洋，发现离不开你，我开始决定回去，你不在原地。Япондордун согушта жеңилиши менен Гонконг кайрадан талашка түшөт. Кытайдагы жарандык согуштун башталышы менен Британия кайрадан Гонконгду эл жыл карамагына алат. Бул аралдардагы жашоо калыпка келип, Кытай эли көп санда отурукташа баштайт. Себеби бул аймактын кийинки өнүгүшү англиялыктар менен тыгыз байланышта болгон. Окуу, деги эле элдин жашоо шарты Улуу Британияныкындай жүрүп, Кытайдан салыштырмалуу бир топ алдыга кеткен эле. Кытайда социализм жүрсө, бул жакта капиталисттик режим өкүм сүргөн. 20-кылымдын ортосунда Гонконгдун бир калыпта өнүгүүсүнүн себеби согуштун бүтүшү менен арзан жумушчулардын келиши, батыш капиталдарынын инвестициялары жана Кореядагы согуштун айынан Кытайдын сырткы дүйнө менен болгон байланышынын үзүлүшү башкы себепкер болгон. Мунун баары Гонконгдун өнүгүшүнө өбөлгө түзүп берген.
Арзан жумушчулар, демек өндүрүмдүн өздүк наркы да арзан болуп, жогорку атаандаштыкты түзө алган. Мындан сырткары ал кезде Кытайдын башчысы Мао Цзедундун акылмандыгы менен Британия менен жакшы мамиледе болушу өзүнчө сөзгө татыйт. Ал дүркүрөөнүп келе жаткан Гонконгко көз артса да, бир күнү бул аймак тынчтык жолу менен Кытайга өтөрүнө көзү жетип турган. Өз кезинде Англияда токтоо саясат жүргүзгөн. 1980-жылдары Гонконгдун экономикалык өсүшү Англияны басып өтөт. Гонконг дүйнө жүзүнө эл аралык финансылык жана тейлөө көрсөтүү борбору катары тааныла баштайт. Улуу Британиянын Гонконгко болгон 99 жылдык ижара мезгили бүтө баштагандан тарта, ал кездеги Британия премьер-министри Маргарет Тэтчер менен Кытай лидери Дэн Сяопиндин ортосунда сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бир мамлекет, эки систем, Кытай жана Англия системдеринин айкалышуусу концепциясы менен Гонконгдун автономия катары 1997-жылы 1-июлда Кытайдын карамагына өтүүсү тууралуу жарыяланат. Эми 2047-жылга чейин Гонконг автономия катары саналып, аны менен бирге баардык мыйзам жана аткаруу системдери, сот, полиция жана акча системи мурдагы бойдон калат. Бир гана сырткы саясат жана коргоо маселелери Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинде каралат. Чындыгында Кытайга кошулуу жолу оор болгон. Себеби Кытайга өтүү менен Гонконгдогу демократиялык саясат бузулат деген коркунуч жаралган. Бул убакта 100 миңден ашуун либерал гонконгдуктар чет жактарга көчүшсө, калгандары британ паспортун ала башташкан. Мындагы кезек чакырымдап созулган. Бирок ал кездеги губернатор Крис Паттен жигердүү саясий реформа жасап, Гонконг элине ишенимди алып келген. Учурда Гонконгду 2012-жылы дайындалган Керри Лэм башкарып келет. Азиядагы 4 ажыдаардын бири болгон Гонконг бизнес кылуу үчүн эң ыңгайлуу жер. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча, ички дүң өндүрүм киши башына 37.127 АКШ долларын түзөт. Бул көрсөткүч Кытайдын эң бай шаары деген статуска ээ кылат.
出现我身旁，也许是命运开的玩笑。不敢太靠近你的身边。 Гонконг экономикасы эл аралык соода саттыктан көз каранды. Жаратылыш ресурстары дээрлик жок болгондуктан керектүү азык түлүк, сырьёолорду таза суу сырттан алынып келинет. Анын аймагында 50 миңден ашык завод, фабрикалар, 250дөй банк жайгашкан. Гонконг ири порт катары экспорт бейиши, текстиль, кийим-кече, электрондук шаймандар, оюнчуктар жана башка экспорттолуп келет. Бир кездери жараксыз деп табылган жердин ири финансылык жана сервис борборуна айланышы капитализмдин жетишкендиги десек болчудай. Гонконг тууралуу кызыктар. Жашоочулар жыттуу жайда жашайбыз деп белгилешет. Анткени тарыхта аралга келген алгачкы көпөстөр экзотикалык жыттуу чөптөрдү жергиликтүүлөрдөн сатып алып турушкан. Гонконг сөзү Кытай тилинен которгондо жыпар жыттуу жер деп чечилет. Жашоо узактыгы боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Эркектер орточо эсеп менен 79 жаш, ал эми аялдардыкы 84 жашты түзөт. Гонконгдо аба тиреген имараттардын саны 8 миңден ашат. Британиянын карамагынан чыкса деле, анын издерин көрүүгө болот. Мисалы, 2 кабаттуу автобустар жана эң көп Rolls-Royce автоунаа ээлери дал ушул шаарда кездешет.
Кытай акчасы юань кээ бир жерлеринде гана кабыл алынат. Ал эми Гонконг акчасы, Гонконг доллары Кытай жергесинде жараксыз деп табылат. 都是黑色。若不是你突然闯进我生活，我怎会把死守的承诺放任了？爱我的话你都说，爱我的事你不做，我却把甜言蜜语当作你爱我。 Голливуддун белгилүү кино актеру Джеки Чан дал ушул жерден төрөлгөн. Джеки Чандан тышкары белгилүү Голливуд жылдыздары Брюс Ли, Чоу Юн Фат дал ушул жерден чыгышкан. Джеки Чанды Гонконгдун эли сүйүктүү балабыз деп аташат.却把甜